Видео конференцияларды аткаруучу Zoom платформасы АКШдагы активисттерден турган тайпанын аккаунтун убактылуу жапты. Анткени аталган топ Чаньаньмен аянтында болгон окуяны онлайн түрдө эскерүүгө чогулган. Жолугушуунун катышуучулары кытайлык активисттерди да кошкон. Zoom'дан билдиргендей, мындай кадам жергиликтүү мыйзамдарга негизделип жасалган. Бирок алар кайсы өлкөнүн мыйзамдарынын негизинде ишке ашканын билдирген жок. Аккаунт андан бери кайра иштей баштады. Жапонияда жасалган коронавирустун тарашына каршы күрөшкөн жаңы роботту көрүңүз. Mira Robotic компаниясынын Ugo аттуу роботуна атайын кол тиркелет. Аны менен ал ультра кызгылт көк жарыгын колдонуп, эшиктин туткаларындагы вирустарды өлтүрөт. Ugo'нун бир айлык ижара акысы $1000 турат. Мындан сырткары робот кароолчу, жабдыктарды текшерүүчү жана даараткананы тазалоочу да боло алат. 1957 жылдан бери биринчи жолу пандемияга байланыштуу Кытайдын импорт жана экспорт боюнча эң ири кантон жарманкеси быйыл онлайн түрдө өтөт. Уюштуруучулардын билдиришинче, жаз жарманкеси учурунда дүйнө жүзүнөн 4000ден ашуун товар көргөзмөгө коюлары күтүлүүдө жана алардын продукцияларынын 12600дөн ашуун шилтемеси көрсөтүлөт. Жалаң электр унааларынын катышуусунда өтүүчү Формула И жарышы учурда расмий түрдө токтотулуп тургандыктан мелдешти виртуалдуу түрдө уланта алышты. Бельгиялык Стоффель Ван Дурн Гранд Мелдешинин финалында 2-нчи орунду алгандан кийин жекшемби күнү Race at Home Challenge аттуу виртуалдуу сериядагы жарышта Mercedes командасынын атынан жеңүүчү аталды. Уюштуруучулар аталган иш-чараны өткөрүп, кайрымдуулук максатында акча чогултушкан.